Апа баласын кайсы учурда урат? Ачуусу өтө тез келгенде, ачуусу өтө бат чыккан учурда колу менен чабат, көпчүгүнө урат. Көпчүгүнө эч качан урбаңыз. Тукумсуз болуп калат. Бул эскертүү катарында айтып атам. Балаңыз ачуу келгенде урасыз. Бирок мен апаларга суроом, мисалы сиз бирөөнү капаксаңыз, көчөдөн бирөөнү, заявка жазып коюп болсун, арыз жазып коюп болсун, милицияга берип коюп болсун деп кечирим сурайсыз бала. Керек болсо акчасын дагы бересиз, ыраазы кыласыз. Башка бирөө сизди капа кылып койсо кечирим сура менден дейсиз. Кулуңуз талап кыласыз. Неге сиз паспортуңуз бар, бойго жеткенсиз, акылыңыз бар. Бирок балаңыздын акылы жок да. Сиздин оюңуз боюнча. Сиздин оюңуз боюнча анын эч кандай укугу жок. Каалагандай тепселей бересиз. Качан кечирим сурадыңыз балаңыздан? Балаңыз го хорошо сизден кечирим сурайт ар бир маселеде. Бирок сиз кээде ачууңуз келип, кээде ойлоп көрсөңүз себепсиз эле уруп бересиз да балаңызды. Качан кечирим сурадыңыз? Ташборлукка, жамандыкка балаңызды өзүн сиз тарбиялап коюп аткан жоксузбу? Ошондуктан кечиримдүү болсун десеңиз балаңыз, кечиргенди, кечирүүнү үйрөнсүн балаңыз десеңиз, сиз да кечирим сураңыз. Пайгамбарыбыз ар бир нерседе адилеттүү эле да. Керек болсо тамак төлөй баштап келе, жаш баланын дагы урматын сыйын ордуна койгон. Кичүүлөргө иззат, улууларга урмат бизден башталат. Баштаңыз.